Ассаламу алейкум. Силер менен Мирлан, Чикаго шаары, Иллинойс штатынан. Ушул Америкага жаңы келип, доставка, такси, мувинг, ушундай башталгыч жумуштарда иштеп жаткан биздин кыргыз туугандарыбыз көп. Ошолордун албетте в основном жаш жигиттер, жаш жигиттердин ар бирөөнүн ата-энеси, туугандары жөнөтүшкөн же жөнөтүп атышат. Ошол кайрымдай өзүмдүн ой пикиримди айтып кетейин. Биздин урматтуу ата-энелер, болбосо эжекелер, байкелер, жаңы 5 кол тең эмес, конечно, бирок айтып кетиш керек да. Себеби дегенде биз көрүп атпайбызбы? Бияка келген адамдар деген башында келгенде адаптация болуш үчүн, өзүнүн нугуна, өзүнүн рельсине түшүш үчүн определенный убакыт керек да. Мисалы, может быть, кээ бирөөнө 6 ай керек болсо, кээ бирөөнө 1 жыл керек болот, балким кээ бирөөнө андан да көбүрөөк убакыт керек болот да. Анан кээ бир мына может быть, балким силер айтып аткандырсыңар, тигини карачы, тиги пикап айдап жүрөт, тигини карачы, трак айдап жүрөт, сен жүрөсүң же минтип атасың, тигинтип атасың, акча салбайсың деген сыяктуу нерселерди салыштыруунун кереги жок. Себеби дегенде ал бала өзү биякта өзүнүн айласын таппай жүргөндүр да. Балким карызга батып кеткендир, балким иши жакшы жүрүшпөй аткандыр, балким стройкага кирип иштеп акчасын ала албай калгандыр. Биякта дагы мындай ар кандай ситуациялар боло берет да. Кредитин, мисалы үчүн, квартирасын төлөш керек, кредитный карта деп коет, кредитный картасы бар болсо кредитный картасын жабыш керек, телефонный связьга төлөш керек. Айтор баары жаңы келгенде медицинский страховкасы жок болот. Кээ бирөө бир кандайдыр бир мелкий мындай автокатастрофа болбосунда деле жөнөкөй эле бир ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Мына өткөндө эле бир случай болду. Бир бала келип, атын айтпай эле коеюн, дос баласы менен ошол катуураак келип повороттон кичине кырсыктап кеткен экен, больницага жатып калды. Анын эмеси жок, страховкасы, медицинский страховкасы жок. Канчалаган акчага мисалы попал болду да, канчалаган акча ал жерде деген 10 миң, 15 миң доллар жөн эле счетту выставлять этип коет. Ал акчаны деген сен качан берип бүтөсүң? Мисалы айткандачы. Анан биякта медицинский страховканы в основном семейныйлар келгенде жанакындай медицинский страховканы даже балдарга берет, аял кишиге берет, эркекке бербей коюшу мүмкүн. Медицинский страховканы алыш үчүн өзүнчө анкета толтуруш керек. Анын өзүнүн эмелери бар да, маселелери көп. Ошон үчүн баары эле жаңы келгенде медицинский страховкасын жок жүрүшөт. Ошол себептен мен айтарым, бияка келгенде өзүнүн нугуна түшмөйүнчө силер өзүңөрдүн балдарыңарды, инилериңерди же ким болот айтор көп кыйнабагыла. Себеби ал күндүр түндүр бул жерде аракет кылып акча табайын деп жүрөт. Анан акчаны убактысы сааты келгенде салат да. Балким жарым жылдан кийин өзүнүн эмесине чөт, 1 жылдан кийин өзүнүн ногуна чөт. Себеби дегенде биякта деген өзү дагы мындай депрессивный состоянияда жүрүп, анан еще Кыргызстандан дагы анын кулак мээсин жеп атсаңар, ал бала, конечно, огош бетер өзүнүн адам распыляст этет да, орусча айтканда, тияка бияка суйта деп коет го, суицид этип, эмне кылаарын билбей, далбастактап уже өзү мындай өзүн жоготуп берет, тем более ал жаш бала болсо. Анан айла жоктон анан уктабай иштейт күнү түнү. Уктабай иштегенде эмне болот? Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар. Азыр тети даунтаун деген, мисалы, ал жерде небоскребтор, толтура машиналер хайвейге чыгат. Анан эми баягы сонный бала нормально уктабаса, ал жолдон эмне болот? Ар кандай жаман нерселерге дуушар болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен мен айтып кетет элем, негизи эле биякта жүргөн балдарга дагы өтө келгенде эле баягы эч нерсе көрбөсөктөн болуп, мен жаман көрсөңөр жаман көргүлө, бирок айтып коюш керек да. Иштегиле, бирок убакыт сааты менен. 8 саат, 9 саат, 10 саат, 11 саат максимум өзүңөрдүн эмеңе уктап, жакшынакай убакыт сааты менен иштеш керек. Особенно жаш балдарга
айтып кетет элем, силерде келечек алдыда. Наоборот, силер окушуңар керек, билим алышыңар керек, билим алышыңар керек. Эне көп проблеманын бар, эмнеден болуп Америкада көп эмнеден кетип калып атат. Анткени ал келди, тияктан бияктан проблемалар үйүлдү, ал өзү адаптационный период өтпөй эле, түшүнбөстөн эле, депрессияга батып эле кетип калып атат. Адам ошол биякта мисалы любой бул деген Россия эмес, Кыргызстан эмес, бияк Америка деп коет. Америкада мыйзам бар. Ошол мындай чийилген рамка деп коет да. Ошол рамка менен жашайсың, либо башкача жол жок. Ошол рамканын мисалы биз өзүбүз, мына мен өзүмдү айтайын, өзүм высшее образование юридический факультетти бүткөм. Мисалы үчүнчү мен Россияны да көргөм, Европаны да көргөм. Эми биз мындайча айтканда жаш бала эмеспиз. Ушунча опыт, жизненный опыт болуп туруп, биз өзүбүз мындайча айтканда дагы деле полный объем эчтеке түшүнө элекпиз. Американын мыйзамдары абдан чоң. Бул жерге өзүңдүн бир жолуңду табыш үчүн определенный убакыт кетет. Ошол убакытка чейин адам акырындык менен изучать этет. Биякта турмуш кандай, мындай кылса мындай болот турбайбы, мындай кылган болбош керек экен. Эртең тракка чыкканда канчалаган балдар CD кылып, канчалаган балдар CD-лерин аннулировать этилип, же болбосо бир-эки жолу трактан коңторулгандан кийин эки колун көтөрүп, болду, трак меники эмес экен, тынч эле оокат кылайын деп Чикаго келип, кайра таксовать этип жүргөндөр канча. Жөн эле мындай тынч эле жүрөйүнчү депчи. Килтеген артта 30-40 тонналык груз деле оңой эмес да. Ал сен астыңкы кабинкасы жүргөн менен арты өзүнчө мамлекет ал. Андагы профессионал болуш керек. Андагы мындай эми орто жашка келип калгандар, мындай үйтө аны практика көп болуп, изучать этип айдаш керек да. Канчалаганда кыргыздар келип атат, баарыбыз эле жанталашып атат, бирок жанталашкандын аркасында дагы туугандар, мындай ошол кайсыл жерге барбайлы, кайсыл кесиптин ээси болбойлу, ошол негизин окуусун окуп, мындай туура кадам кылсак деген ойда. Анан эптеп септеп эле чала бучук бир нерсе Кыргызстан эмес да, бир нерсени эле по ходу дела уюштурган, по ходу дела чапташтырып ийем дегенчи. Анан ошонун баары эмне болуп атат? Канчалаган штраф алып атат билбегендиктен. Мына өткөндө эле бир случай болду, эмне болду? Бирөөлөр биякта деген биртке эле бир артка берип атып, бирөөнү задевать этип кеткен экен, ал сотко берип коюптур. Сот таскайт этип, эмне болуп атат? Кашасы чыгып атат. Бир эле процесске адвокат нанимать этет экен, $5000 берипти. Бир эле процесске барып берген үчүн эле адвокаттын участиеси. А биякта без адвоката вопросы не решаются, да? Поэтому мен айтарым в целом мындай мыслимди түшүндүргөнгө аракет кылдым. Силер түшүндүңөргө деп ойлойм. Эгер силердин кандайдыр бир өзүңөрдүн ой пикириңер болсо, албетте комментарийге жазып кетебиз. Бирок эң негизги суть, эң негизгиси сөздүн мааниси бул Америкага келгенде жанталашпастан, акчанын аркасынан кубастан биринчи очередь өзүңдү таап алуу. Американын мыйзамдарын, Американын правиласын менен жашаганды үйрөнүү. Анан убакыт сааты келет, акчаны уже акырындык менен өздөштүрүп, акырын өзү келет. Бизнес чөйрөсүн өтөсүңбү, трактан акча табасыңбы, акырындык менен болот. Эми бул баягы толковый тың балдарга тиешеси жок, конечно, алар баягы бат-бат өзүнө мындай ишенген балдар, балким алар туура кыймылдап, туура баягы поэтапна кылып жаткандарга тиешеси жок. Негизи в целом мен общем айтып атам да, ошон үчүн мени туура кабыл алып, туура түшүндүңөр деп ойлойм. Ал эми бул видео полезный болгон болсо, лайктан басып, жана бөлүшүп кетебиз. Көрүшкөнчө.